2 жылда транспорт жана жолдор министринин 2-орун басары пара менен кармалды. Буга чейин атка минер ири суммадагы пара алса, бул жолу орун басары пара берип колго түштү. Эми министр отставкага кетеби? Казакстандагы башаламандыктан 11 киши каза болду. Жаңжалдан улам Кыргызстанга келгендердин айрымдары айылына кайтууда, бирок басымдуу өлүгү үйлөрүнө баруудан кооптонуп жатышат. Жарылуулар менен коштолгон өрт кырсыктары унаа оңдоочу жайда кымбат баалуу 8 машина күйүп кетти. Мыйзамсыз бензин саткан жайда чыккан өрттөн май куюлган челектер жарылды. Кыргызстандыктарды кубанычка бөлөгөн Валентина Шевченко кыргызстандык мушкер АКШда өткөн мелдеште 3-ирет чемпиондук курун сактап кала алды. Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктардын толукталган чыгарылышы, студияда Мирзат Муканов кызмат кылам. Казакстандагы массалык башаламандыктан жабыркаган 5 жаран учурда Токмок шаардык ооруканасында жатат. Алардын абалы канааттандырарлык. Кошуна өлкөдө жаңжалдын кесепетинен каза болгондордун саны 11ге жеткен. Учурда Казакстандын Жамбыл областына караштуу Масанчи, Аухатты жана Сартобе айылдарында абал турукташып жатат. Бирок өзгөчө кырдаал режими сакталууда. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Казакстандын жетекчиси Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу Кордай районунда түзүлгөн абалды талкуулады. Өлкө башчысы курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, жаракат алгандардын тезирээк айыгып кетүүсүн каалады. Кыргызстан боордош казак элине оор мезгилдерде ар дайым жардам берип келгенин жана колдоо көрсөтүүнү уланттаарын кошумчалады. Казакстандын түштүгүндө абал турукташты. Коомдук тартип көзөмөлдө. Кечээ Казакстандын вице-премьер-министри башаламандык катталган айылдарды кыдырып, кырдаалдан коркуп турак жайларын таштап кетүүгө камынып жаткандарды өз үйлөрүндө калууга чакырды. Учурда Масанчи, Сартобе айылдарында жай турмуш калыбына келип баштаганы маалымдалууда. Буга чейин Кордай районунда жергиликтүү тургундардын кагылышынан улам өзгөчө кырдаал жарыяланып, бир нече айылдарда электр жарыгы, интернет өчүрүлгөн болчу. 7-8 февралда Кортайда катталган башаламандык катардагы пикир келишпестиктен пайда болгон. Казакстандын ички иштер министринин орун басары Алексей Калайчидиндин айтымында 5 февраль күнү Масанчи айылында чоң жолдо бараткан жеңил унааны кородон чыгып жаткан жүк ташуучу унаа өткөрбөй жол талашып кетишет. Ошол жерден түшүнбөстүк жаралып, социалдык тармактар аркылуу ар кандай чагымчыл мүнөздөгү чакырыктар күчөгөн. 7 февраль күнү болсо 1000ден ашуун киши катышкан массалык башаламандык башталган. Эки тараптуу урушта башка дагы себептер болгону айтылууда. Жергиликтүүлөрдүн массалык мушташынан 11 киши каза таап, 40тан ашуун адам жаракат алган, 50дөй тургун камакка алынган, 30га чукул турак жай, 23 автоунаа, 15 соода түйүн өрттөнгөн. Кырдаал курчуп тургандыктан ишембиге караган түндөн тарта Булар Батыр, Масанчи, Аухатты, Сартобе айылдарынын тургундары үйлөрүн таштап Кыргызстандын аймагына массалык түрдө агылып кирип жатышты. Горят везде. Что тут слышать? Коркунучтуу. Айлананын баары өрттөнүп жатат. Аялым менен баламды алып келдим. Тигил жакта атам калды. Ал жакта калуу кооптуу. Погром, короче. Башаламандык болуп жатат. Масанчи айылынан 25 чакырым аралыктагы Аухатты айылында турам. Үйлөр өрттөнүп, адамдарды ур токмок алышууда. Неге экенин билбейм. Нары жакта кимдир бирөөлөрдү сабап салыптыр. Ошондон башталыптыр. Улам күч алып коркунучтуу боло баштаганда бул жакка келе бердик. Кыргызстан тарапка өткөн жарандар көбөйгөндүктөн социалдык өнүктүрүү министрлиги алгач 40 кишиге ылайыкталган атайын лагерь уюштурган. Бирок ал жака эч ким барган эмес. Баш бааник издеп келгендерди жергиликтүү Дунган диаспорасы кабыл алган. Сами ассоциация Дунган Кыргызстана. Кыргызстандагы Дунгандар ассоциациясынан өкүлү болобуз. Казакстандагы кесиптештер чалып, тосуп алуубузду өтүнүштү. Ошондон бери көпчүлүк ушул жерге келдик. 100дөн ашуун үй бүлө атайын качкындарды тосуп алууга үйлөрүн бошотуп, даярдап коюшту. Дагы 400дөн ашуун үй бүлө каалоочуларды чакырып жатат. Азыр жалпы Кыргызстандагы дунгандардын өкүлдөрү ушул жерден. Биринчи кезекте Кыргызстандын бийлигине, калкына рахмат. Чегараны кесип өтүүнү каалагандар миңдеп саналгандыктан бери өтүү үчүн 4-5 саат кезек күтүүгө мажбур болушкан. Жолдо чалыгып чарчагандар үчүн жергиликтүү калк ысык тамагына чейин уюштуруп тосуп алып жатышты. Здесь очень много, я даже не сосчитаешь. Абал оор. Элге колдон келишинче жардам берип жатабыз. Суу, нан алып келгенбиз. Ошондой эле керек болуп калса деп, гигиеналык, медициналык каражаттарды алып келгенбиз. Ысык тамакта уюштурулган. Түндөн бери иштеп жатабыз. Азыр келгендерди бул жактагы туугандар үй-үйлөрүнө алып кетип жатышат. Туугандары жокторун ыктыярдуу үй бүлөлөр алып кетип жатышат. Бардыгы транспорт менен да камсыз болушкан.
Качкындарды кабыл алууда жай тургундардан сырткары Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери, дарыгерлер дагы тартылып, 24 саат нөөмөт өтөштү. Алар чек араны кесип өткөн ар бир адамды каттоого алып, болжолдуу барар жерин аныктап жатышты. Качкындардын арасында медициналык жардамга муктаждар дагы болгон. Жалпысынан дарыгерлерге 34 киши кайрылып, жарымынан көбү амбулатордук жардам көрсөтүлгөн соң өз алдынча кетишкен. Ал эми 13 киши ооруканага жаткырылган. Анын экөө көрүү органдары жабыркагандыктан Бишкекке көз микрохирургиясына жөнөтүлгөн. Кечээ Казакстандын саламаттыкты сактоо министринин орун басары келип, дарыланып жаткан жарандарынын абалы менен таанышкан. Атайын тез жардам унаасы менен 8 оорулууну алып кеткен. Токмок ооруканасында учурда 5 адам дарыланууда. Казакстандын вице-премьер-министри Бердибек Сапарбаев башаламандыкты уюштурган адамдар табылып, жоопкерчиликке тартылаарын билдирип, жарандарды артка кайтууга чакыргандан кийин кечээден бери 1000ге чукул адам үйлөрүнө кайтышкан. Алардын көбү жаңжалда каза тапкандарды акыркы сапарга узатууга кеткени кабарланууда. Расмий маалыматтарга караганда Казакстандан Кыргызстанга 4000 киши өткөн. Бирок жергиликтүүлөрдүн айтымында үй жайын таштап бери качып келгендердин саны 15000ге жетет. Тунгандар ассоциациясынын өкүлдөрүнүн маалымдашынча, казакстандыктардын басымдуу бөлүгү азырынча артка кайтууну каалабайт. Алар абал толук тынчыганча бул жакта болушат. Эрмегат Токуров, Владимир Кулбалдиев, НТС. Жакынкы өнөктөш өлкөлөр жана алыскы чет мамлекеттер менен эки тараптуу мамилелерди бекемдөө зарыл. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбековду кабыл алып жатып билдирди. Жолугушууда былтыркы жылдагы иштердин жыйынтыктары тууралуу сөз болду. Ошондой эле 2020-жылга карата артыкчылыктуу багыттар жана милдеттер талкууланды. Ушул жылы эл аралык күн тартибиндеги эң негизги окуялардын бири катары Кыргызстан-Россия кайчылаш жылы экенине баса белгиленди. Мындан тышкары Чыңгыз Айдарбеков мамлекет башчынын үстүбүздөгү жылы пландалган чет өлкөлүк сапарларына карата даярдыктардын жүрүшү тууралуу маалымат берди. $10.000 пара берип жатканда кармалган транспорт жана жолдор министринин орун басары Жеңишбек Ногойбаев 8 апрелге чейин УКМКнын тергөө абагына камакка алынды. Ушундай эле чечим атка минер менен кошо кармалган автоунаа, суу транспорты жана салмак габаритин көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратовго да чыкты. Буга чейин ушул эле министрликте $520.000 паранын кесепетинен бир орун басар 14 жылга кесилип, министр кызматынан кол жууган болчу. Бул сапар мекеме жетекчиси Жанат Бейшенов кандай кадамга барат? Азырынча белгисиз. Теманы Акмарал Сабаттар улантат. Транспорт жана жолдор министрлигиндеги кезектеги пара жаңжалы. Бул сапар жетекчинин орун басары Жеңишбек Ногойбаев коррупцияга каршы күрөшкөн кызматкерлерге $10.000 пара берип жатып колго түштү. ОКМКнын маалыматына караганда ал сотко чейинки өндүрүшкө фигурант катары катталган министрликтин кызматкерлеринин кылмыш ишин токтотуу максатында пара берип жаткан. Ошол эле күнү бул ишке автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратовдун да катышы бар экени аныкталып, ал да кармалган. Катталганда министрдин орун басары Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы кызматынын кызматкерине мурда сотко чейинки өндүрүштө фигурант катары катталып, Кыргыз Республикасынын транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин кызматкерлеринин кылмыш ишин токтотуу максатында пара берген. Ошол эле күнү автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти контролдоо агенттигинин башчысы пара берүүгө катыштыгы бар экендиги боюнча аныкталып, кармалды. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдар Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 328-беренеси боюнча кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Министрдин орун басары кайсы кылмыш ишин токтотуу үчүн пара берип жатканы белгисиз. Тиешелүү мекеме тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн деп азырынча ачыктаган жок. Бирок былтыр жыл аягында, тактап айтканда 2 ай мурда эле Жалал-Абадтагы Каракөл салмак габаритти контролдоо пунктунун кызматкерлери мыйзамсыз акча чогултуп жаткан жеринен кармалышкан. Буга жүк ташуучулардын милиция кызматкерлерине кайрылуусу себеп болгон. Сиздин ушул транспорт министрлигинин сайтында өмүр баяныңыз турат. Ошону азыр колума алып келдим. Министрдин орун басары Жеңиш Ногойбаев бул кызматта иштеп жатканына туура 2 жыл болду. Ал мекеменин мурдагы жетекчиси Жамшитбек Калилов 2018-жылы 15-декабрда отставкага кеткенде 1,5 айдай министрдин милдетин аткаруучуда болуп турган. Ага чейин бир нече жыл Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасын башкарып келген. Буга чейин чуулгандуу иштерде аты чыга элек болчу. Ал эми автомобиль, суу транспорты жана салмак габаритти көзөмөлдөө агенттигинин башчысы Анарбек Бекмуратовдун аты 2015-жылы мекемеден 2 миллион сом
адам жоголгондо белгилүү болгон. Анда Бекмуратов менен кошо бухгалтериянын бир нече кызматкери ээлеген ордуларынан кол жуушкан болчу. Бирок кийинчерээк атка минерге карата козголгон кылмыш иши мөөнөтү өтүп кетти деген жүйөө менен токтотулган. Арадан 2 жыл өтпөй Анарбек Бекмуратов бул кызматка кайрадан дайындалган. Машина келип атат, бул жерде тараза турат. Таразадан машина токтобой эле өтүп кете берет. 100 километрге чейин өтүп кетсе, бул азыркы система кандай ичинде эмне бар экен, керек болсо канча килограмм тонна экенин бүт баарын аныктап чыгып турат. Анан бул жерден өткөндө, бул жерде экран табло чыгып калат. Ошол таблодан айтат: сизде там ушунча тонна ашып кетти, кайра кайтып келиңиз, штраф болбосо штраф төлөнөт дейт. Ал ошол камера, кийинки камерага чейин кайтып келиш керек дагы, кайра төгүп келиш керек. Эгерде төкпөсө, анда анын үйүнө жана письмо чыгышта 100 000 сомго чейин штраф келе берет да. Ал арада депутат Марлен Маматалиев салмак габаритти контролдоо пунктундагы коррупцияны түп тамырынан жоюуну шарттаган мыйзам долбоорун иштеп чыкканын айтат. Аны киргизүүнүн жолу да оңой олтоң дейт. Себеби тиешелүү жабдыктар эл аралык каржы институтунун жардамы менен буга чейин эле орнотулган. Бирок эмнегедир алар иштетилбей. Кызматкерлер эски аппараттар менен иштеп келет экен. Алардын да иштебей калганына депутат өз көзү менен күбө болгонун айтат. Коррупциялык көрүнүштөр да дал ушул жерде. Тактап айтканда ашыкча жүк менен бараткан айдоочулар сол чөнтөктөргө акча салып, жүгүнүн салмагын тарттырбай кете берет. Документ иштелип чыкса, андай айдоочуларга 100 000 сом айып салынат экен. Таразага кирбей турган система бар экен. Мындайча айтканда, машиналар атайын ошо таразалар машиналар киришим үчүн коюлса, $100 чейин берип койсоң, кирбей туруп айланып өтүп кете берет экенсиң. Керек болсо мурдагыдай коррупция болбой калыптыр. Мурда эгерде ошол жерде иштеп аткан кичинекей балдарга, кишилерге акча берип койсоң, эми бул чоң масштабка өтүп, эң үстүндө турган кишилерге эле айына берип коюп туруп, список түзүлөт экен, ошол список менен машиналар өтүп кете берет экен. Ай сайын эми менин мындай предварительный расчетум боюнча ай сайын ошол бир эле пункттан бир чиновнике кеминде болбогондо бир 2-3 миллион сом түшүп турат да. Откуда происхождение этих денежных средств? Дегеле транспорт министрлиги пара жагынан азырынча рекорд койгон мекеме. Буга чейин дагы бир орун басар Азимхан Жусубалиев $50 000 пара алып жатканда кармалган. Бирок анын ала турган акчасынын суммасы $520 000 экени көпчүлүктү таң калтырган. Бул көптөгөн нааразычылыктарды жаратып, ал акыры ошол убактагы министр Жамшитбек Калиловдун отставкасы менен аяктаган болчу. Буга коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков Калиловду катуу уят карганы себеп болгон. Бул сапар орун басары пара берип кармалган үчүн министр Жанат Бейшеновдун жоопкерчилиги каралабы же, ал өзү эле отставкага кетеби азырынча белгисиз. Акмарал Сабатар, Урмат Мамбеталиев, НТС. Жарылуу менен коштолгон өрт кырсыктары Бишкек шаарында унаа оңдоочу жайында өрт чыгып, бир киши жабыркап, 8 кымбат баалуу унаа күлгө айланган. Сокулук районунун Новопавловка айылында күйүүчү майлоочу каражаттары мыйзамсыз саткан турак үйлөрдүн биринде да от тутанып, жарылуу менен коштолгон. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери кырсыктардын келип чыгуу себептерин иликтеп жатат. Кененирээк кийинки сюжетте. Унаа оңдоочу жайда өрт түштөн кийин саат 2-лерде чыккан. Анын эмнеден пайда болгону азырынча айтыла элек. Бирок ал олонгон жалындан 8 автоунаа толугу менен күйүп кеткен. Алардын арасында сырдоо үчүн ээлери таштап кеткен Lexus, BMW, Audi сыяктуу кымбат баалуу унаалар болгон. Получается, сотрудник выбегает малярки и говорит там, спрашивает, огнетушители есть? Маляр болуп иштеген кызматкер чуркап чыгып калды. Өрт өчүрүүчү каражат барбы деп. Эмне болду деп сурасам, ал иштеген бөлүктө өрт чыкканын айтып калды. Биз өрт өчүрүүчү каражаттарды алып чуркап барсак, жалын күчөп кетиптир. Ары кирип өрттү өчүргөнгө жете албай калдык. Ал олонгон от унаа тетиктерин сактоочу бөлмөгө чейин жетип, ал жердеги күйүүчү майлоочу каражаттар дагы толугу менен өрттөнүп, жарылганга чейин жеткен. Маалыматтарга караганда 3 жолу жарылуунун үнү угулган. Кырсык тууралуу өрт өчүрүү кызматына кабарланып, ага 5 бригада тартылган. Ал олонгон жалын кечки 6-га жакындаганда гана толук өчүрүлгөн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вон там 8. И говорят, вон там 570 новый стоит. Кечээ Бишкек шаарында Абдрахманов 242 көчөсүнө жайгашкан техникалык тейлөө кызматы, мындайча айтканда СТО күйгөн. Бул тууралуу бизге маалымат 14:52-лерде түшкөн. Ал эми ошол жактагы өрттү толугу менен 17:45-лерде өчүрдүк. Мындайча айтканда толук эмес 2 сааттын ичинде ал жактагы чыккан өрт өчүрүлгөн. Жалпы санап дегенсек, өрттүн кесепетинен ошол сонун ичиндеги 8 ар кандай маркадагы автоунаа күйүп кеткен. Жалпы өрттүн аянты
630 чарчы метрди түздүм. Бүгүнкү күндө ошол өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. Кырсыктын кесепетинен 26 жаштагы адам иске уланып ооруканага жеткирилген. Азыр абалы туруктуу. Ал ушул эле жайдын кызматкери экени айтылууда. Бул автоунаа оңдоочу жайды буга чейин экотех инспекциясы текшербептир. Объект в эксплуатацию был принят 14 марта 2006 года. Бул объект 2006 жылдын март айында эле Бишкек шаардык мэриясы тарабынан эксплуатацияга берилиптир. Андан бери мамлекеттик экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясы тарабынан текшерүүгө алынган эмес. Себеби мындай жайлар көп болгондуктан текшерүүгө жетише албай калдык. Ал эми 2019 жылдын 1 январында өкмөттүн токтомуна ылайык ишкерликти пландуу текшерүүгө 2 жылдык мораторий киргизилген. Ага ылайык мындай жайларды биз пландуу текшерүүгө алган эмеспиз. Бул жайдын мурда ишмердүүлүгүнө байланыштуу дагы тегерек четинде жашагандар тарабынан эч кандай нараазычылык түшкөн эмес. Өткөн дем алыш күндөрү жарылуу менен коштолгон дагы бир кырсык Бишкектин четиндеги Новопавловка айылында дагы катталган. Мурда күнү катталган өрт кырсыгынан кийинки турак жайдын абалы учурда дал ушундай. Өрт болжолдуу түрдө тиги дубалдын аркы бетинен чыгыптыр. Өчүрүлүп бүткөндөн кийин үй ээлери болсо мынтип сырттан тосуп койгонун көрүүгө болот. Бактыга жараша алаланган жалындын кесепети тегерек четте турган кошуналардын үйлөрүнө тийген эмес. Ошондой эле бул кырсыктан эч ким жабыркабаптыр. Айрым маалыматтарга караганда бул турак үйдөн күйүүчү майлоочу каражаттар мыйзамсыз сатылып келген. Өрт өчүрүүчүлөр барган маалда дагы кородогу май сакталган жай күйүп жаткан болгон. Кырсыктын кесепетинен 35 чарчы метр жер өрттөнүп кеткен. Күйүүчү майлоочу каражаттар сактаган бир ушундай бачоктор болгон, ошолор күйүп кеткен. Жалпысынан ал жака да бизден 4 өчүрүүчү бөлүм тартылган. Ошол өрттү өчүрүү боюнча иштерди алып барып, эгер 17-26-ларда маалымат түшсө, бизде 18-6-жарымдарда ошол өрттү толугу менен өчүргөнгө жетиштик. Жана ошондой эле ошол үйгө жакын жайгашкан башка туракчыларга өрттүн андан арда өтүп кетишине жол берилген жок, жабыркагандар жок, каза болгондор жок. Бүгүнкү күндө ошол өрттүн келип чыгуу себептери аныкталууда. Бул аймакта мыйзамсыз сатылган күйүүчү майлоочу каражаттарынан чыккан өрт биринчи жолу катталып жаткан жок. Буга чейин дагы Новопавловка айылынан мыйзамсыз бензин саткан жай өрттөнүп, анын кесепетинен оор жүк ташуучу автоунаа менен бир турак үй жараксыз абалга келген. Бирок мындай мыйзамсыз жайлар дагы деле көзөмөлгө алынбай бөгөт коюлбай келет. Дастан Жолдошев, Самат Дөөлөтахунов, НТС. Ат башыда логистикалык борбор кура турган Кытай инвестору менен Кыргыз өкмөтү инвестициялык келишим даярдап жатат. Документ 2 жума ичинде коомдук талкууга коюла турган болду. Кытайлык ишкер логистикалык борбордун курулушуна 276 миллион доллар салгандан сырткары өлкө бюджетине 43 миллион сом бериптир. Бирок жергиликтүү тургундарды Кытай ишкерине 176 гектар жердин 49 жылга ижарага берилип жатканы кооптондурууда. Мындан тышкары келишимдин мазмуну ачыкталбаганы дагы ат башылыктардын шек саноолорун күчөткөн. Теманы Айбек Бийбосунов улантат. Ат башылыктарды ордунан козгоп, нараазычылык акциясына алып чыккан логистикалык борбор боюнча өкмөт маалымат жыйыны уюштурду. Жергиликтүү элди кабатыр кылган бир нече суроого жооп бергенге 2 киши келди. Жалпысынан бул келишимге ылайык 276 миллион АКШ доллары инвестицияласы каралган. Жалпысынан 15 000 жумушчу орун түзүлүүсү күтүлүүдө. Жана ошондой эле инвестор тарабынан 2019 жылы Кыргыз Республикасынын бюджетине 43 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты багытталган. Республикалык бюджет алган 43 миллион сомдон тышкары жергиликтүү бийликке 1 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Ал каражаттар Токой жана Айыл чарба жерлериндеги жоготуулардын ордун толтуруу үчүн берилген. Ижарага берилген 176 гектар жер эч качан Кытай карамагына өтпөйт дейт адистер. Себеби келишимдин мазмуну ушундай. Анын үстүнө инвесторго берилген жер чек арадан 110 чакырым алыстыкта жайгашкан. Жалпысынан бүгүнкү күндө эң негизги элдин талабы бул ошол Кытай эл республикасынын инвесторлору боюнча болуп турат. Ошого байланыштуу биз айта кетчү жагдай, бул инвестор көптөн бери Кыргызстанда иштеп келет. Мен айта кетейин, акыркы 10 жылдан бери Кыргыз Республикасынын эң негизги инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп, бул Кытай эл республикасы болуп эсептелинет. Жалпы тике түз инвестициялардын көлөмүндө 33%-ты ээлейт.
Логистикалык борбор куруу долбоору ат башы Кыргыз-Кытай эркин соода аймагы ишканасына таандык. Анын башында 2 адам турат: кытайлык Люин жана кыргызстандык Эмилбек Абдыкадыров. Маалыматтарга караганда Кытай ишкери Кыргызстанга алгачкы жолу келип жаткан жок. Анын Бишкек шаарында кагаз чыгарган заводу бар. Ал эми Эмилбек Абдыкадыров буга чейин мамлекеттик курулуш жана архитектура агенттигин жетектеген. Логистикалык борбордун ат башыда жайгашып калышы да жөн жерден эмес. Себеби Кыргызстан ЭЭПке мүчө болгондон кийин ат башы району ал жакта өзүнчө эркин экономикалык аймак деп аталды. Мындай статуска ээ болгон жерде өндүрүлгөн товарларды сыртка алып чыгаарда төлөм алынбайт. Ал жактан чыккан продукция Казакстан, Россия, Беларуска түз эле жетет. Жалын Жейналиевдин билдиргенине караганда, логистикалык борбордо иштегендердин 8-10% же 1000ге жакыны Кытай жарандары болот. Бул инвестициялык долбоор чек арага жакын эмес инвестициялык долбоор. Ошого байланыштуу бул башка мамлекетке өтүп кетет же болбосо ушундай сыяктуу маселелер четке чыгып кетет. Учурда кытайлык ишкер менен Кыргыз өкмөтү инвестициялык келишим даярдап жатат. Документ министрликтердин ортосундагы макулдашууда 2 жума ичинде даяр болуп коомдук талкууга чыгарылат. Жергиликтүү тургундар ат башынын өзүндө бир нече митинг уюштурушту. Алардын көпчүлүгү логистикалык борбордун курулушуна каршы. Себеби 176 гектар жерден 49 жылдык ижара мөөнөтү кабатыр кылууда. Анын үстүнө өкмөт Кытай инвестор менен түзгөн келишимди ачыктаган жок. Демек, жашыра турган жагдайлар болушу мүмкүн. 49 жыл деген бул жарым кылым, 50 жылда эл жаңы дейт да. Жарым кылымдын ичинде эмне өзгөрүүлөр болот? Анан жанагы келишимдин шарттарында өкмөт көрсөтпөйт ба? Ачык элге долбоорун жарыялап айтат. Бул официалдуу маалымат каражаттарынан ошол эркинчө Кыргыз туусу сыяктуу маалымат каражатына басып келишимдин ачык элге көрсөтсө, эл ошону окуп көрүп анан кийин түшүнмөк да. Анан келишимде бул сыр катар сакталып атат да, ачык жарыялап айтат. Бизге буга чейинки 49 жылга берилген жерлер, маселен түштүктөгү жердин баары азыркы учурда биздин бийлик бир жетекчилик кайтарган эмес ошо. Логистикалык борбордун курулушу экономикалык жактан пайдалуу экенин жарандык активисттер дагы түшүнүп турушат. Алардын пикиринде мындай экономикалык аймактар керек, болгону өзүбүз курсак жакшы болмок дешет. Биздин Кытайга чек мамилет чегара жагында Кытай басымдуулук үлүш ээлебеш керек да. Анткени Кытай басымдуулук үлүш ээлесе, ал экономика жактан бизге мындайча айтканда диктовать этет. Биз кул мүнөзгө айланып калышыбыз мүмкүн да. Аяк жакка биздин жарандар өзүлөрү курсун, же болбосо казак инвесторлор курсун, же Россия курсун да. Ошону биз айтып атабыз да. Жалпы 100% Кытайга бербеш керек деп. Коомдун пикири өкмөт Кытай тарап менен түзүп жаткан инвестициялык келишимде эске алынышы мүмкүн, бирок долбоорду токтотуп салуу боюнча сөз болушу мүмкүн эмес. Анткени баштапкы кагаздарга кол коюлду. Логистикалык борбордун курулуш иштери 7 жылга созулат. Алгачкы ишканалар ушул жылдын аягында иштей баштайт. Айбек Бийбосунов, Эрлан Кемелбеков, НТС. Мегаком компаниясы Санарип мектеп долбоорун ишке ашырат. Кыргызстандагы эң ири уюлдук оператор өзүнүн эсебинен 10 мектепке видеокамера жана турникеттерди орнотот. Муну менен долбоорду ийгиликтүү жүзөгө ашырып, коопсуздук менен камсыз кылып жана билим берүүнүн сапатын жакшыртууга мүмкүн болот. Бул тууралуу бүгүн Мегаком компаниясынын жетекчиси Акылбек Жамангулов менен Билим берүү жана Илим министрлигинин статс катчысы Жапар Култашиевдин меморандумга кол коюу аземинде айтылды. Мегаком компаниясы Билим берүү жана Илим министрлигинин өнөктөшү болду. Бүгүн өлкөдөгү ири уюлдук оператордун башкы директору Акылбек Жаманкулов менен мекеменин стат катчысы Жапар Култашиев муну документ менен бекитишти. Бул меморандум Мегаком компаниясы окуу жайларда Санарип мектеп долбоорун ишке ашырат дегенди билдирет. Бир жыл бою адистер мындай мектептин үлгүсүн түзүүгө аракеттеништи. Азыр аны ишке киргизүүгө убакыт келип жетти. Мегаком компаниясынын жетекчисинин айтымында Борбор калаадагы алгачкы Санарип мектеби 2-3 ай аралыгында иштей баштайт. Муну менен ата-энелер балдары мектепке канчада келип кеткенин СМС аркылуу кабардар болуп турушат. Мектеп окуучусу турникетке электрондук картасын тийгизери менен ата-энесинин телефонуна билдирүү түшөт. Ал эле эмес, окуучулар түшкү тамакка канчада киргенин, кандай тамак жегенин да биле алышат. Ошондой эле окуучунун жетишкендиги боюнча маалыматтар келип турат. Жылдын аягына чейин атайын тандалып алынган 10 мектеп ушул система менен жабдылат. 10 мектеп өзүнчө, баары башка эмес.
бүт баары жана цифровой Кыргызстан, Санарип Кыргызстан программасынын алкагында бүт баардыгы бирине бири интеграцияланат. Акылдуу мектеп, келечектин мектеби программасынын алкагында 10 мектеп баардык региондордон тандалып алынат. Анткени ар бир регион билиш керек да, бул акылдуу мектеп, келечектин мектеби кандай? Конкреттүү түрдө инфраструктурасынан баштап мазмунуна чейин билиш керек. Ошондуктан бардык региондордон тандап алабыз. Бүгүн дал ушул Санарип мектебинин долбоору журналисттерге көрсөтүлдү. Муну менен Мегаком компаниясы бизнестин социалдык жоопкерчилигин унутта калтырбай турганын далилдеп жатат. Өлкөдөгү ири уюлдук оператор эми өз эсебинен 10 мектепте компьютердик жабдыктар, турникеттер менен камсыздайт. Ошондой эле мугалимдерди окуудан өткөрүүнү компаниянын техникалык кызматкерлери жүргүзөт. Ал эми окуучулардын жеке маалыматтарынын сакталышына Билим берүү министрлиги жооптуу болот. Электрондук билерик жана картаны даярдоо гана ата-энелерге жүктөлөт. Аларда бул долбоорду колдоого алып жатканын Билим берүү министрлигинен билдиришүүдө. Айтымдарында жаңы технологияны колдонуу менен аймактардагы окуучулар борбордогу мектептердин мугалимдеринен видео сабак ала алышат. Мындайча билим берүүнүн сапаты дагы жакшырат. В первую очередь сейчас дождемся список со стороны Министерства образования. Биринчи кезекте биз азыр Билим берүү министрлиги тарабынан келе турган тизмени күтүп жатабыз. Андан соң ар бир мектеп боюнча техникалык, экономикалык негиздеме даярдалат. Документти жасап бүткөндөн кийин жакынкы 3-4 ай ичинде бул долбоор мектептерге киргизиле баштайт. Аны абоненттерге, ата-энелерге жана коомчулукка көрсөтөбүз. Биз видео камера жана башка техникалык жактан камсыздоо менен алектенебиз. Каражат биз тараптан бөлүнүп берилет. Калганын өзүбүздөгү ресурстар менен ишке ашырабыз. Мегаком компаниясы келечекте бул сыяктуу долбоорлорду саламаттыкты сактоо жана айыл чарба тармагында да киргизүүнү пландап жатат. Уюлдук оператордун жетекчиси Акылбек Жаманкуловдун белгилешинче, учурда тиешелүү мекемелер менен сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Бул боюнча жакын арада кол коюлат. Белгилей кетсек, Мегаком компаниясы түрдүү тармактарды санариптештирүүгө жигердүү катышып, күнүмдүк турмушка заманбап технологияларды киргизүүнүн үстүнөн иштеп келет. Түркияда өтө турган көчмөндөрдүн 4-чү дүйнөлүк оюндарына Салбурун Федерациясы катышпай калышы мүмкүн. Уюмдун жетекчиси Алмазбек Акунов улуттук оюндардын бул түрлөрү тизмеге кирбей калганын айтып, нааразы болууда. Бирок Дене тарбия жана спорт агенттиги мындай дооматтарды четке кагууда. Бул боюнча маселе 3 мартта гана каралат экен. Ал күнү Түркияда уюштуруу комитетинин алгачкы жыйыны өткөрүлөт. Ири эл аралык иш-чарага Кыргызстандан канча адам катышат жана алардын даярдыгы кандай? Бул тууралуу Кайыржа Айлобекова айтып берет. Көр албастык жана бут тозуу. Бабалардан калган Салбурун оюну Түркияда өтүүчү көчмөндөр оюндарынын программасына кирбей калганын Салбурун Федерациясы дал ушундай баалады. Жаа аттуу, куш салуу, тайган менен аңчылык кылуу өнөрү 3 ирет көчмөндөрдүн дүйнөлүк оюндарында көрсөтүлүп, бирок бул жолу тизмеге кирбей калган. Федерация өкүлдөрү эмне үчүн деген суроо менен мамлекеттик спорт агенттигине кайрылып, бирок канааттандырарлык жооп алышкан эмес. Эң биринчи оюнда волонтер болуп, бекер өзүбүз мамлекеттен акча албай, өзүбүз Салбурунду показательдерди көрсөтүп, элге жайылтып, экинчисинде официалдуу түрдө эрежелери менен оюнга кирип, алтын медалдарды алдык. Үчүнчү оюнда дагы ошондой болдук. Сүйлөшүүлөр жүргүзсөк, бизди кабыл албайт. Өзүңөр чечкиле тигип деп, мисалы үчүн мен спорт агентствого кирейин десем, киргизбейт. Силердин деген дирекцияңар бар, бизди чечпейбиз деп коет. Бирок үстүнөн чечип койшат да, просто мындай эле Аманкуловдун эле көрө албагандыгы да, көңүл бурбагандыгы жакпайт бул спорт деп айтат да. Биз ушул көчмөндөр оюнуна бүт бар даярдап керек болсо, Саудияга чейин барып эң жакшы оюн деп көрсөтүп келбедикпи? Ат жалында ойноп бүркүт таптап, аңчылык кылган өнөр көчмөндөр оюндарынын эң башкы өзгөчөлүктөрүнүн бири. Кыргыз элинин алгыр, куш жана тайгандары катышкан Салбурун оюну четтен келген коноктордун өзгөчө кызыгуусун жараткан. 3 жолу болгон көчмөндөр оюнунда дүйнөлүк басылмалар дагы дал ушул Салбурун оюну эң кызыктуу болгонун жазышкан. Кезектеги эл аралык иш-чарага көптөгөн ат оюндары каттоого алынган. Салбурунду да тизмеге кошушса, алардын 5 бүркүт, 5 ителги жана 5 тайганы биригип, бир чоң аты салмагына жетпейт болчу деп федерация жетекчиси нааразы. Бирок мамлекеттик спорт агенттигинин жообу жогоруда айтылгандарга даяр экен. На сегодняшний день положение по... Бүгүнкү күндө оюндар боюнча так жоболор жок. Түрк тарап бул маселе боюнча дагы деле иштеп жатат. Биз алар менен алдын ала сүйлөшүп, улуттук спорттун 7 түрү боюнча макулдашканбыз. Алар негизги оюндар болуп эсептелет. Ал эми дагы кайсы оюн чыгат, кайсынысы катышпайт, аны Түрк тарап өзү чечет. Биз кийлигише албайбыз. Мамлекеттик спорт агенттиги Салбурун жана башка улуттук оюндардын көп түрүн киргизгенге аракет кылып жатабыз. Бирок Салбурун боюнча ачык эле айтыш керек. Куш салуу жана тайган менен аңчылык кылуу боюнча дагы иштеп чыгуу керек. Ал эми ошол эле
салбурунга таандык жаатууну оюнга кошсо болот. Ал Туркия жана башка мамлекеттердин маданиятында кездешип келген. Жада калса анын 5-6 түрү бар. Эң башкысы көчмөндөрдүн улуу күрөшү жана көк бөрүнү кыргыздардын эрежеси менен ойношот. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Кыргызстандан чыкшы улуттук спорттун түрлөрүнүн тизмеси өтө эле кыска. Ага көк бөрү, эреңиш, кыргыз күрөш, ордо, тогуз коргоо, белбоо күрөш жана 2018-жылы бекитилген көчмөндөрдүн улуу күрөшү кирген. Учурда Туркияга барчу федерациялар даярдана баштаган, бирок командалардын курамы толуктала элек. Кара күч эмес, акылды талап кылган тогуз коргоол таймашы 3 ирет көчмөндөр оюндарына катышкан. Кыргыз спортчулары мыкты жыйынтык көрсөтүп, алдыңкы орундарды багындырышкан. Учурда командага бир кыз жана эркек бала керек. Тандоо март айында өткөрүлөт. Желин тактада ушундай ыңгайлаштырылган азыркы заманбап такта деп айтсак болот да. Бул жерде баары сандары, кайсыл үй ачык экени, кайсыл үй жабык, кайсын жыгатат, ушулар тууралуу маалыматтар мындай сурап эле так көрүнүп турат. Бул такта болсо, бул жерде кургулдордун ачык, жабык, кайсыл үй, кайсыл жерге жетери, ушулар тууралуу маалыматтарды эки адам отуруп сүйлөшүп, сен 7-нчи үйүң ачыкпы, же 7-нчи үйүңдөн канча кургул бар деп сүйлөшүп ойношот да. Анткени илгери баягы чек болгон эмес да, сааттанчы бир аш пышым убакытка чейин, бир күн кечке деле ушинтип ойной беришкен да, ушу тактадачы. Көчмөн элдердин маданиятын чагылдырган иш-чара алгачкы жолу 2014-жылы Ысык көлдүн жээгинде уюштурулган. Бул саамалык 2 жыл сайын 3 ирет өткөрүлүп, бул жолу эстафета Туркияга берилген. 4-үнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары качан болот? Так датасы коюла элек. Кайыр Жайлообекова, Жанарбек Доктурбек уулу, МТС. Булгу мына ушундай окуялар менен коштолду. Бул жана башка маалыматтар МТС Чекит KG сайтына дагы жайгаштырылган. Мен сиздер менен коштошом. Аманчылыкта көрүшөлү.